إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala barыбызга белгилүү эмне амал жасабасын, эмне буйрук бербесин, ошол буйруктарда, ошол амалдардын баарында биз билип билбеген даанышмандыктар бар. Жана ошондой эле Аллах субханаху ва тааля, урматтуу мусулман бир туугандар, кээ бирки айларды башка айлардан артык койду. Туура кээ бирки күндөрдү башка күндөргө караганда артык кылып, абзел, фазилеттүү кылгандай. Бул нерсенин даанышмандуулугу, урматтуу мусулман бир туугандар, мусулман пенде салих амалдарды жасап, ошол күндөрдөн, ошол айлардан фазилеттүү пайдаланып калыш үчүн. Мынакей баарыбызга белгилүү болгондой, биз, урматтуу мусулман бир туугандар, берекелүү Рамазан айынын башталуу алдында турабыз. Бир нече күндөрдөн кийин бизге Аллах субханаху ва тааля өзүнүн сөзүн түшүргөн, берекелүү ай кылган, жана ошол айдын ичине Кадыр кечесин бекитип, акыркы, тактап айтканда акыркы 10 күндүгүнө коюп койгон эмне Рамазан айы, урматтуу мусулман бир туугандар. Бир нече күндөрдөн кийин бизге ушул берекелүү ай, Аллах субханаху ва таалянын сөзү түшкөн берекелүү ай кирип келет. Бул ай, урматтуу мусулман бир туугандар, биз үчүн бир конок сыяктуу болуш керек. Эгерде бизге, урматтуу мусулман бир туугандар, биздин алдыбыздагы кадыр баркы өтө жогору болгон бир конок келет, мейман келет деп айтылса бизге, биз ал мейманга, ал кадырлуу, кадыр барктуу мейман үчүн кандай даярдыктарды көрөбүз. Үйүбүздү даярдагандан баштап, өзүбүздү дагы даярдап, ал адам келгенде анын алдында эмне сөздөрдү сүйлөө керек, кандай абалда туруу керек, жада калса үйүбүздөгү үй бүлө мүчөлөрүн дагы, балдарыбызды, бала чака, аялдарыбызды дагы кандай абалда болуу керек экендигин бир нече күндөрдөн алдын дайындап, даярдык көрө баштайбыз. Эмне үчүн? Анткени ал кадырлуу, жогорку даражадагы конок. Ал бизге келет, ошон үчүн биз ал адамга ушунчалык даярдыктарды көрөбүз. Эми бизге дал ошол сыяктуу эле, урматтуу мусулман бир туугандар, жакынкы күндөрдө айлардын эң абзели болгон, айлардын султаны болгон Рамазан айы бизге конок катарында кирип келет, урматтуу мусулман бир туугандар.
Алла субханаху ва тааля айткандай, бул ай айяман мa'дудат, саналуу гана күндөрдөн турат. Көп эмес, саналуу гана күндөр, 29 күн тактап айтканда, же болбосо 30 күндөн турган эмне конок айы. Эгерде урматтуу мусулман бир туугандар, биз бул айды өзүнүн акысын берип, Алла субханаху ва тааля баяндагандай, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул айды тосуп алып, бул айды өткөргөнгө аракеттенбей турган болсок, бул ай деле башка айлар сыяктуу өтүп кетет. Зыян чеккен дагы, эгер пайдалансак, пайдаланган дагы биз өзүбүз, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошон үчүн алымдар айткандай, ар бир мусулман адам бул берекелүү Рамазан келүүсүнүн алдын өзүн ушул Рамазан айын тосуп алуу үчүн, ушул Рамазан айында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жасаган ибадаттарды жасап, пайгамбар тосуп алгандай тосуп алыш үчүн өзүн даярдоо керек. Туура жанакы мисалыбызда айткандай. Антпесек айтканыбыздай, бул саналуу эле күндөр. Эми ушул жерден алымдар айтышат, мусулман адам бул берекелүү айды кандай абалда тосуп алуу керек? Кандай даярдык менен бул айды тосуп алуу керек дешет. Эң биринчиден, урматтуу мусулман бир туугандар, биз бул айды ошол уламалар, илим ээлери эскергендей кубануу менен тосуп алышыбыз керек. Кубаныч менен. Ар бир мусулман адам, жүрөгүндө ыйманы бар адам, мусулман адам бул айды ушунчалык кубануу менен, курсанчылык менен тосуп алуусу керек. Кантип мусулман адам кубанбай коюусу мүмкүн? Бул айда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде, муттафакун алейх болгон хадисинде айтып турган болсо, "Ман сама рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama мин замби". Кимде ким Рамазан айынын орозосун ыйман келтирип, парыз экендигине жана сооп үмүт этип кармай турган болсо, анын өткөн күнөөлөрү кечирилет деп. Пайгамбарыбыз ушул хадисин айтып турган болсо, күнөөлөр кечирилет деп айтып турган болсо, эми мусулман адам кантип бул айдын келүүсү менен кубанбай коюусу мүмкүн? Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде, эгерде Рамазан айы кирип келчү болсо, шайтандар кишенделип, жин шайтандар кишенделип, бейиш эшиктери ачылат. Жана ошондой эле тозоктун эшиктери бүт баары бекилет. Жана ошондой эле Рамазан айынын ар бир кечесинде тозоктон куткарыла турган, тозоктон куткарылды деп жазыла турган, тозоктон азат болду деген адамдар бар деп айтып турган болсо, кантип эми мусулман адам бул айдын келүүсү менен кубанбай коюусу мүмкүн? Алымдар айткандай, Аллах сактасын, бул айдын келүүсү менен жүрөгүндө оорусу бар, жүрөгү катып, ыйманы ушунчалык алсыздашып, жүрөгүндө эки жүздүүлүк, мунафыктык бар адам гана бул айдын келүүсү менен эмне кубанбай, бул айдын келүүсүн жактырбайт. Бирок мусулман адам андай абалда эмес. Дагы да пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып турган болсо, "Лиллахи инда кулли фитрин утака" деп. Аллах үчүн ар бир оозачар учурда
ооз ачкан учурда тозоктон куткарыла турган адамдар бар деп айтып турган болсо. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде орозо кармаган адам үчүн эки кубаныч болот. Биринчиси оозун ачкан учурда кубанат. Экинчи кубанычы эртең Алла субханаху ва тааланын алдына барганда туткан кармаган орозосунун сообун, сыйлыгын көрүп турган учурда кубанат деп айтып турган болсо. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, биз эң биринчи бул айды тосуп алуу үчүн биз ошондой бир абалда болушубуз керек. Эмне бул айды биз кубануу менен тосуп алышыбыз керек. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул Рамазан айынын орозосун тутуп турган, орозо кармап турган адамдын дуасы кайтарылбай кабыл болот деп айтып турган болсо. Көрдүңүзбү, не деген артыкчылыктар, не деген фазилеттер. Эми ушунча фазилеттерди, мындан башка дагы эскерилген артыкчылыктар, фазилеттер бул айдын айтылып турган болсо, эми мусулман адам кантип кубанбай коюусу мүмкүн? Ошон үчүн, урматтуу мусулман бир туугандар, биз эң биринчиден бул айды кубануу менен жүрөгүбүздү ошол кубандырып тосуп алышыбыз керек. Алла субханаху ва таала Куранда «Кул бифадлиллахи ва бирахматихи фафи залика фальяфраху хуа хайрун мимма яжмаун» деп айткандай. Айт, Аллахтын фазилети менен, Аллахтын ырайымы менен кубанышсын деп. Эгер биз кубана турган болсок, мына ушундай эмне нерселер менен кубануу керек. Хуа хайрун мимма яжмаун деп атат. Ошондой ыйман менен, ислам менен, Аллахтын фазилети менен, ырайымы менен кубануу бул эмне деп атат? Адамдар жыйнап, топтоп жүргөн байлыктардан дагы жакшыраак деп. Анткени бул кубанычтар бизди баарыбызга белгилүү болгондой түбөлүктүү жыргалчылыкка алып бара турган кубанычтар. Эртең бул дүйнөдөн кете турган болсок, тозокто болсун, тиги дүйнөдө болсун, бизди эмне жыргал жашоого алып бара турган кубанычтар. Ал эми бул дүйнөнүн кубанычы ал бир күн, эки күн ашып барса өмүрүбүздүн аягына чейин. Андан кийин ал бүтүп эмне аягына чыга турган кубанычтар. Ошон үчүн, демек, урматтуу мусулман бир туугандар, биз эң биринчи абалда, кандай абалда болушубуз керек? Кубануу менен бул айды тосуп алышыбыз керек. Жана ошондой эле, урматтуу мусулман бир туугандар, биз бул айды кубануу менен тосуу менен бирге Алла субханаху ва таалага чексиз шүгүрлөрдү, мактоолорду айталы. Мактоолорду айталы. Алла субханаху ва таала бизди мурунку Рамазан айынан бул Рамазан айына аман эсен, тынчтыкта, амандыкта алып келди. Эми бизди Алла субханаху ва таала ушул айга амандыкта, тынчтыкта жеткиргендиги үчүн Алла субханаху ва таалага чексиз шүгүрлөрдү айталы. Анткени, урматтуу мусулман бир туугандар, бул айда биздин амалдарыбыз көбөйөт. Акыретте бизге пайда бере турган амалдарыбыз эмне бир аз болсо дагы көбөйөт, эгерде аракет кыла турган болсок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтты го: «Хайрун наси ман тала умруху ва хасуна амалуху» деп. Адамдардын эң жакшысы өмүрү узун болуп, жана ошол өмүрү узун болуусу менен бирге амалдары жакшы болгон адам деп. Демек, биз бир жыл көп жашасак дагы анын пайдасы эмне? Биздин амалдарыбыз, салих амалдарыбыз көбөйөт. Канчалаган адамдар, карап көрөлү, жакындарыбыздан, бүт элдерден былтыр өткөн жылы бар эле бүгүн бул Рамазанга, быйылкы жылы бул Рамазанга жетишкен жок.
Алла субханаху ва тааля ошол пенделердин арасынан бизди ушул Рамазанга аман эсен алып келди. Анан урматтуу мусулман бир туугандар, бул айга шүгүр айтуунун эң негизгиси кайсыл нерсе менен болуу керек? Алла субханаху ва тааляга кулчулук кылуу менен. Анткени тил менен шүгүр айтуу, тил менен ыраазычылык билдирүү бул ар бир адамдын колунан келет. Мусулман эмес адамдын деле колунан келет. Ооба, тил менен дагы мактоолорду айтуу керек. Жүрөк менен дагы мактоолорду айтуу керек. Ошону менен бирге биз дене мүчөлөрүбүз менен шүгүрлөрдү, мактоолорду айтышыбыз керек. Алла субханаху ва таалянын элчиси, Аллахтын элчиси Наби саллаллаху алейхи ва саллям жаңы ай жаңырган кезде Алла субханаху ва тааляга кайрылып, ошол жаңы айдын жаңырганын көргөн кезде Аллахумма ахлилху алейна бил амни вал иман вас саламати вал ислам Rabbi ve Rabbukallah деп айтат эле. Шүгүр келтирип, о Аллахым, бул айды тынчтыктын, амандыктын, саламаттыктын айы кылгын. Жана айга кайрылып, менин дагы, сенин дагы Раббиң Аллах деп айтат эле. Биз дагы эгерде кайсы Рамазан айы болсун, башка ай болсун, эгерде жаңыра турган болсо, мына ушул Алла субханаху ва тааляга мына ушул дуаны айтып кайрылуубуз сүннөт. Анан дагы биз бул айды тосуп алууда, урматтуу мусулман бир туугандар, бул айды ар бирибиз, ар бир мусулман адам чыныгы таза тообо менен тосуп алуу керек. Тообо кылуу менен бул айга, берекелүү Рамазан айына киришүү керек. Алла субханаху ва тааля Куранда айтты го: "Я айюхаллазина аману тубу илаллахи таубатан насуха аса раббукум ан юкаффира анкум сайyi'atikum ва юдхилакум джаннатин тажри min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya والذين آمنوا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير." Allah aytып атат: "Я айюхаллазина аману, о иман келтиргендер, тубу илаллахи таубатан насуха, Аллахка таза, чынчылдык менен тообо кылгыла" дейт. Чынчылдык менен таза тообо кылгыла дейт. Таубатан насуха аса раббукум ан юкаффира анкум сайyi'atikum. Ошондо Алла субханаху ва тааля силердин күнөөңөрдү кечирет. Ва юдхилакум джаннат тажри мин тахтиха ал-анхар. Астынан, ошондо силердин астынан дарыялар агып туручу бейишине киргизет. Көрдүңүзбү, Алла субханаху ва тааля сиз менен бизден таза тообону талап кылып атат. Бул таза тообо деген кандай бул, урматтуу мусулман бир тууган? Таза тообо, алымдар айткандай, 3 шарт менен болот. Ким Алла субханаху ва тааляга мен чындап, чын жүрөктөн тообо кылам, менин тообом кабыл боло турган тообо болсун десе, сөзсүз түрдө 3 шарт менен Алла субханаху ва тааляга тообо кылуу керек. Биринчиси, ошол жасап адатка айландырып, же болбосо кээде болсо дагы жасап жүргөн күнөөлөрдү таштоо. Күнөөнү таштабай туруп тообо кылдым деген тообо бул жалган тообо. Ал Алла субханаху ва таалянын алдында, урматтуу мусулман бир туугандар, кабыл болбой турган тообо. Ошон үчүн эң биринчи шарты ошол жасап турган күнөөдөн арылыш керек. Аны таштоо керек.
Бул биринчи шарты. Экинчи шарты ошол жасап койгон күнөөлөргө өкүнүү керек. Мен ошол ушундай күнөөлөрдү жасадым деп мусулман адам моюндап ошол жасагандыгына өкүнүү керек. Бул экинчи шарт, урматтуу мусулман бир туугандар. Үчүнчү шарты ал-азму ала адамил аудати илейха. Эми мен үчүнчү шарты ошол күнөөлөргө кайрадан кайтпайм деп чечим чыгарып ниет кылуу. Ушул үч шарт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям чындыгында ар бир мусулман адам, ар бир адам ката кетирет. Ката кетирбеген адам жок. Бир гана ката кетирбегендер пайгамбарлар. Ар бир адам ката кетирүүчү. Бирок ошол каталарда жүрө берүү, андан кайтпай, ушул туура эмес, ушул айыпталган нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Kullu bani Adam hatta ve hayrul hatta'ine tawwabun dedi go. Ар бир адам баласы ката кетирет. Эми ошол ката кетирүүчүлөрдүн жакшысы эмне тообо кылуучулар. Эми биз тообо кылып атканда ошол биз эртеңки келе турган Рамазан айын, урматтуу мусулман бир туугандар, ушундай таза тообо менен тосуп алуубуз керек. Анын ошол үч шарты. Жасап жүргөн күнөөлөрдү таштоо керек. Жана эми мен ошол күнөөлөргө кайтпайм деген чечимди, ниетти кылуу керек. Үчүнчүсү ошол жасаган күнөөлөргө өкүнүү керек. Дагы кээ бир алымдар төртүнчү шартты эскеришет. Ал төртүнчү шарт, эгерде биз кимдир бирөөгө зулум жеткирип кое турган болсок, тил менен болсун, кол менен болсун, дене мүчө менен болсун, ошол адамдар менен элдешип алуу керек. Ошол адамдын кечиримин талап кылып, элдешип алуу керек. Эгерде сөз менен боло турган болсо, же болбосо эмне дене мүчө менен ошол адамга зыян жеткирип койгон болсо, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты го, кимдин өзүнүн мусулман бир тууганында ага кандайдыр бир зулум жеткирип койгон болсо, тил менен болсун, сөз менен болсун, акча менен болсун, эмне менен болбосун. Эмне деди? Эч бир мал дүйнө, алтын күмүш жок болгон күн келүүдөн алдын маселесин бүтүрүп алсын дебедиби? Ошол адам менен элдешип, кечиримин сурап, маселесин бүтүрүп алсын деди. А эгер андай кылбай турган болсо кандай болот? Ошол хадисте жана башка хадистерде эскерилгендей, урматтуу мусулман бир туугандар, эртең кыямат күнү сөзсүз түрдө ар бир бирөөгө зыян жеткирген адамдан өч алынат. Сөзсүз түрдө. Жада калса пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, айтты го ла туаддуннал хукука ила ахлиха яумал кыяма. Силер акыларды эртең кыямат күнү сөзсүз түрдө өз ээлерине кайтарасыңар. Сөзсүз түрдө кайтарылат. Жада калса айтат хатта юкад лишшатил жалха минашшатил карна дейт. Жада калса мүйүзү бар кой, мүйүзү бар кочкор, мүйүзү жок бир малды, койду сүзүп койгон болсо, ошол сүзүп койгон койдон дагы өчү акысы алынып берилет. Сөзсүз түрдө. Ошон үчүн бизден ошондой өч алуу күн, урматтуу мусулман бир туугандар, келип башыбызга келип, өкүнүп калуудан алдын биз акыларды өз ээлерине кайтарып берүүбүз керек. Ал күндө айтканыбыздай өч алынат. Бирок, урматтуу мусулман бир туугандар, ал күндө эмне өч алуу, бирөөнүн малын жеп койгон болсо малыңды берип, же болбосо кандайдыр бир башка бир нерселер менен болбойт. Ал күндөгү өч алуу, ал күндөгү бирөөлөрдүн акысын төлөө,
тек гана сооптор менен, амалдар менен болот. Болду ал дүнүйө менен акысын берип, кечирим суроо, ал күндөр өтүп кеткен болот ал күндө. Ал күндөр жок, урматтуу мусулман бир туугандар. Кыямат күнү өч алуулар, акыларды өз ээлерине кайтарып берүү бул бир гана эмнелер менен, сооптор менен, амалдар менен болот. Ошол биз бирөөнүн акысын жеп, бирөөгө тилибиз менен же денебиз менен зулум жеткирип, ага бир акысына бир кирип алган болсок, эмне эртең биз сөзсүз өзүбүздүн жакшылыктардан беребиз. Хадистерде айтылат, эгерде биздин соопторубуз, амалдарыбыз калбай калчу болсо, берип аткан учурда, берип атып түгөнүп калбай кала турган болсо, ал адамдын күнөөлөрүнөн өзүбүзгө жүктөйбүз. Ал адамдын күнөөлөрүнөн жүктөп туруп, эмне урматтуу мусулман бир туугандар, ошол күнөөлөрдүн азабын тартылат. Көрдүңүзбү, демек урматтуу мусулман бир туугандар, сөзсүз түрдө биз ошол тобобуз кабыл болуусу үчүн ошол шарттарга көңүл бөлүшүбүз керек. Эми ошол шарттардын үчөөсүн эскердик, төртүнчүсү ушул шарт. Эгерде бирөөгө зулум жеткирип койгон болсок, айтканыбыздай, тил менен болсун, дене менен болсун, акча, мал дүйнө менен болсун, эмне нерсе менен болбосун, ошол акыларды өз ээлерине кайтарып берүү. Эгер кайтарылып берилбей турган болсо, алар эч качан кечирилбейт. Адамдардын акысы эч качан ошол адамдар кечирмейинче кечирилбейт. Ушуну билүүбүз керек. Адамдардын акысы ушундай, пенделердин акысы. Ошол адамдар кечирмейинче Алла субханаху ва таала кечирбейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошон үчүн биз эртеңки келе турган Рамазан айын ушундай абалда тосуп алышыбыз керек. Кандай? Ошол абалдардын бири биз таза, чынчыл тобо менен тосуп алышыбыз керек. Ошондо, урматтуу мусулман бир туугандар, жанакы хадисте айтылган өткөн күнөөлөрү кечирилет. Жана ошондой эле орозо туткан адамдарга Райян деген эшиктен бейишке Райян деген эшигинен киришет деген жана башка хадистердеги убадаланган соопторго жетишебиз. Анткени ошол хадистеги убадаланган сооптор, урматтуу мусулман бир туугандар, чоң күнөөлөрдү жасап турган адамдардын күнөөлөрү кечирилбейт. Жанагы күнөөлөрү кечирилет. Ушундай деп келген алар кичинекей күнөөлөр. Кичинекей күнөөлөр. Ал эми чоң күнөөлөр, бирөөгө зулум жеткирүү, жалган, же болбосо зына, уурулук кылуу, же дагы башка ушул сыяктуу бул күнөөлөр чоң күнөөлөр. Сөзсүз түрдө жанакы шарттардын негизинде тобо кылынуу керек. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, ат-таибу миназ-замби каман ла замба лаху. Күнөөдөн тобо кылган адам күнөөсү жок адам сыяктуу болот деген хадиске жетишебиз. Ошондо жетилет. Демек, тобонун өзүнүн шарттары бар экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошол шарттарына көңүл бөлүп, биз ушул келе жаткан Рамазан айын ушундай таза тобо менен тосуп алганга аракет кылалы. Жана да, урматтуу мусулман бир туугандар, биз бул айды тосуп алууда, бул айдагы Рамазан айынын орозосуна жанагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин орундатууга аракет кылам, толук түрдө орундатам деген чечим менен, ниет менен киришибиз керек. Ал кайсыл пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси? Жанакы жогоруда эскерген хадис. Ман сама рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama мин замбихи. Ким Рамазан айынын орозосун ыйман келтирип тута турган болсо, ыйман келтирип деп атат. Рамазан айынын орозосу парыз деп ишенип тута турган болсо деп атат. Биз эми ушул айдын орозосун
эмне ушундай ниет менен тутууга киришишибиз керек. Бул айды тосуп алып атканда ошондой ниетте болушубуз керек. Мен иншалла бул айдын Рамазан орозосун эмне чын дилимден Аллах парыз кылгандыгы үчүн тутамын деген ниетте туруу керек. Ошондой ниетте тосуп алып, ошол ниет менен бул айдын орозосун тутуу керек. Себеп дегенде кээ бир адамдар бар да, урматтуу мусулман бир туугандар, Рамазан айынын орозосун досторунан уялып, быйыл мен досторумдун, жоролорумдун баардыгы орозо кармап турушат. Мен дагы кармабасам болбой калды окшойт. Туугандарымдын баардыгы, же болбосо жумушумдагы адамдарымдын баардыгы орозо кармап турушат. Эми мен кармабасам болбойт го, уят го деген ниетте кармайт кээ бирөөлөр. Жок, алардын орозолору кабыл болбойт, урматтуу мусулман бир туугандар. Ал орозону парыз экендигине ынанып кармаган жок. Ал бирөөлөргө уят, бирөөлөр билсин, бирөөлөргө мен уят болбоюн деген ниетте кармады. Жок, ал орозо эмес, урматтуу мусулман бир туугандар. Алла субханаху ва тааля андай адамдын орозосуна муктаж эмес. Жада калса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып турган болсо: "Мен лам яда каула зур вал амала бихи вал жахл фалейса лиллахи хаджатун фи ан яда таамаху ва шарабаху" деп айтып турган болсо, ким орозо тутуп чын дилинен парыз экендигин ынанып, бирок жаман сөздөрдү таштабаса, орозо тутуп аткан мезгилинде жалган сөздөрдү таштабаса, жана ошол жалгандарга амал кылууну таштабаса, жана наадандыгын таштабай орозо кармаса, Аллах анын орозосуна муктаж эмес деп айтып турган болсо, орозону чын дилден кармап, бирок ушундай бир кээ бирки күнөөлөрдү жасап турган болсо, ал адамдын орозосуна муктаж эмес деп айтып турган болсо, эми орозонун парыздыгына ынанбай, бирөөлөргө уят деп кармап турган болсо, ошол адамдын орозосуна муктажбы? Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, биз бул Рамазан айынын орозосун эмне кандай ниетте тосуп алып кармашыбыз керек? Жанагы пайгамбарыбыздын хадисин мен толук кандуу эмне орундатам, ошол хадиске бекем амал кылам деген ниет менен тосуп алуу керек. Иманан, ыйман келтирген абалда, вахтисабан, жана сооп үмүт этип, эртең Аллах субханаху ва тааlanын алдына барганда менин орозом мага пайда берсин деп, соопторун Аллах субханаху ва тааlanын алдында үмүт этип кармаганга, биз ушундай абалда кармаганга аракет кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям да буга кошумча айтып турбайбы? Хадисин кудси хадисте Аллах субханаху ва тааlanын сөзү: адам пенденин ар бир амалы өз үчүн дебедиби? Куллу амали ибни адам лаху. Ар бир амалы пенденин өз үчүн. Ар бир амалы бир сооптон 10 соопко чейин 70, 700, андан да көп эсеге көбөйтүлүп жазылат деп. Бирок илля саум деп атат Аллах Таала, бир гана орозо андай эмес деген. Орозо айы. Фа иннаху ли ва ана аджзи бихи деген. Орозо мен үчүн, анын сообун мен өзүм берем деген. Сообун белгилеген эмес. Мисалы, ким ажылык кылса, ким мондай амал кылса, ким дагы бул кээ бир амалдарды эскерип ушундай амалдарды жасай турган болсо, анын сооптору мондай деп баяндалган. Алардын сооптору берилет 700 эседен андан да көбөйтүлүп. Бирок орозонун сообу деди Аллах субханаху ва тааля чексиз деп атат. Анын сообун мен өзүм берем деп атат. Көрдүңүздөрбү, эми биз ушул орозо айын, урматтуу мусулман бир туугандар, эмне ушинтип Аллах субханаху ва тааля айтып турган болсо, ушул орозо айын биз ушундай ниетте тосуп албашыбыз керекпи? Мусулман адам сөзсүз ушул бул орозо айынын ордун билип туруп, ушундай бир бекем ниетте тосуп алуусу керек.
Жана ошондой эле урматтуу мусулман бир туугандар, бул айда биз Алла субханаху ва тааля Рамазан айынын орозосу парыз экендигин баяндаган аятында айткандай, бул Рамазан айында өзүбүзгө такыбалыкты алып келем деген бир бекем ниеттенип ошол нерсеге аракет кылыбыз керек. Алла субханаху ва тааля: «Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун». О иман келтиргендер, силерге мурунку үммөттөргө, мурунку элдерге парыз кылынган сыяктуу силерге дагы орозо тутуу парыз кылынды деди. Эмне үчүн? Эң негизги себебин баяндап атат. Лааллакум таттакун. Силер таква болууңар үчүн деп. Таквалык. Бул деген, урматтуу мусулман бир туугандар, өзүбүзгө ыйман азыктарын чогултуп алышыбыз керек. Биз кийинки Рамазан айына жете тургандай ыйманыбызды бекемдеп алуубуз керек. Өзүбүзгө ошондой бир жылдык эмне салих амалдардын артынан жүрө тургандай бир таквалыкты алып келип алуубуз керек. Ибнул Каййим рахимахулла айткан го, кимдин Рамазан айы дурус өтө турган болсо, жакшы өтө турган болсо, анын бир жылы жакшы өтөт деген. Кайдан алып атат ал имам? Ушул могул Алла субханаху ва таалянын сөзү сыяктуу жана башка хадистерден, далилдерден алып туруп айтып атат. Алла субханаху ва тааля силер таква болуп алууңар үчүн, силер таквалыкты өзүңөргө алып келүүңөр үчүн силерге орозо парыз кылынды деп атат. Силерден мурунку элдерге дагы парыз кылынган деп атат. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, биз бул айда ар түрдүү салих амалдарды жасап, өзүбүзгө ошол таквалыкты алып келип бекемдеп алганга аракет кылышыбыз керек. Иншалла кийинки сабактарда келет. Бул айда, урматтуу мусулман бир туугандар, Алла субханаху ва таалянын сөзү түшкөн. Шахру Рамадан аллади унзила фихил Кур'ан худан линнас ва байинатин минал худа вал фуркан. Бул аятта бул айда Алла субханаху ва таалянын сөзү түшкөн. Кур'ан түшкөн ай бул аят. Бул айда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын берешендиги күчөгөн ай. Бул айда пайгамбарыбыздын берешендиги ушунчалык күчөгөн дебедиби пайгамбар Ибн Аббас радиаллаху анхумадан келген хадисте. Көрдүңүзбү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кечинде Жибрил алейхиссалам менен бирге Кур'ан окуган. Рамазан айында. Сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул Рамазан айында эмне таравих деген сүннөт болгон намаз бар. Ошол намазды окушту. Демек, бул айдагы бир нече сооптуу амалдар бар. Ошол сооптуу амалдар аркылуу, урматтуу мусулман бир туугандар, биз өзүбүздүн ыйманыбызды, ыйман азыктарыбызды, таквалыктарыбызды бекемдеп алышыбыз керек. Анан ушул жерден кээ бир адамдар чындыгында бул айды башка айлар сыяктуу эле өткөрүшөт. Эч бир бул айдын орду жок кээ бир адамдардын алдында. Эптеп мүмкүн орозону кармайт. Аны дагы ошол эмне, качан ооз ачар учур болот экен, качан ифтар болот экен деп өзүн ушинтип кыйнап, жанагы кысылып, ушундай абалда кармайт. Жок, бул адам себептери көп. Бул адам эмне үчүн мындай абалда болот? Ооба, бул адам биринчиден даярданган эмес Рамазан айына. Рамазан айына даярдык көргөн жок. Салафус салихиндер, сахабалар, алардан кийинкилер Рамазан айына бир ай калгандан азыркы биз турган Шаабан айында даярданып башташат эле. Алар башка айларда дагы бекем болушкан, бирок
ушул 1 айлык орозого 1 ай алдын бекем амалдар менен даярданышат эле. Ибн Ражаб рахимахулла айткандай, бул Шаабан айы Рамазан айы үчүн парыз намаздардын алдындагы окула турган сүннөт намаздар сыяктуу деген. Парыз намаздардын алдында сүннөт намаздар бар го, дал ошондой деген. Ошон үчүн ал адам ошондой бир абалда болот. Ал адам намаздарга да деле анча көңүл бөлбөйт. Анан ушинтип эптеп бул Рамазанды өткөрүшөт. Анан алымдар айткандай, кээ бирөөлөр бул айды мүмкүн жалаң жей ичүү менен өткөрөт. Кечинде достор менен эмне жеп, ошол таң атканга чейин жалаң жеп ичүү менен өткөрөт. Жок, бул ай андай ай эмес, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошон үчүн биз кандай адамдардын катарында болубуз керек? Бул айды өткөрүүдө, урматтуу мусулман бир туугандар, жанакы жогоруда эскерилгендей, ушундай абалдар менен айттык, эскердик го. Ошентип биз тосуп алып, ушундай бир бекем аракет менен, катуу бир тырышуу менен аракет жасап, амалдарды жасап калышыбыз керек. Убакыттарыбызды биз тартиптешибиз керек. Чындыгында бул Рамазан айында алымдар айткандай, жанакы Рамазан айын биз кантип тосуп алуубуз керек дегендин себептердин, абалдардын бир катарында эскерсек болот. Бул айда биз ошол убакыттарыбызды тартиптешибиз керек. Жумуш убактыларыбызды, барды кандай биз күнүмдүк жашообузга эмне амалдарды жасайбыз, ошол амалдарыбызды биз тартиптеп алышыбыз керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Тартип сөзсүз түрдө керек. Жумушуму мен могул убакытка чейин, же болбосо мен бул Рамазан айында убактымды, жумушумду бир аз азайтам. Бул убакытка чейин мен Куран окуйм. Бул убакыттан дагы бир саат учурунда мен эмне диний сабактарды угам. Жана ошондой эле мен мондай деп кыскасы убакыттарыбызды биз тартиптеп алышыбыз керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Эгер антпей турган болсок, биздин бул 1 айыбыз, Алла субханаху ва тааля айткандай, жанакы сөзүбүздүн башында айтканыбыздай, айяман мa'дудат, саналуу гана күндөр кетет, конок сыяктуу. Биз мынакей карап көрбөйлүбү, өткөнкү Рамазанды эстеп көрбөйлүбү? Өткөндө эле, кече эле ошол өткөн Рамазанды биз өткөргөн болчубуз. Бүгүн эле кайра, эртең бир жуманын айланасында кайрадан ошол эле Рамазан айы башталганы турат. Көрдүңүзбү, 1 жылдык убакыт кандай өтүп кетти? Эмне ошол 1 жылдык убакыттар өтүп кетип турган болсо, 1 айлык саналуу күндөр өтпөй калабы? Жана ошондой эле бул сабагыбызда эскере турган акыркы маселебиз, эгерде, урматтуу мусулман бир туугандар, бул Рамазан айында биз эгерде кандайдыр бир жаман адаттарга көнүп алган болсок, мисалы тамеки тартуу, же болбосо насыбай деген нерсе бар, эч бир ден соолукка дагы, адамдарга дагы жакпаган, ден соолукка дагы жакпаган, эмне биздин мал дүйнөбүзгө дагы ысырап болгон, ушундай бир жаман адаттар менен биз алектенип ошол адаттарга түшүп алган болсок, ошол адаттардан арыла турган айдын алдында турабыз. Эгерде мусулман бир тууган, алымдар айткандай, ушул айда ошондой күнөөлөрдөн арылып албасак, анан качан арылабыз? Ушул айда биз тооболорду кылбаган болсок, арам жаман адаттарыбыздан арылып таштай албай турган болсок, качан таштайбыз анан, урматтуу мусулман бир туугандар? Биз эгерде
андай бир жаман адаттарыбыз болбосо дагы, мындан башка дагы башка бир жаман адаттар болсо, ошол адаттардан дагы арылып алганга аракеттенүүбүз керек. Эгерде биз чын ыклас менен Алла субханаху ва тааладан тиленип, жанакы жогорудагы эскерилгендей биз бул айда амалдарды жасай турган болсок, сөзсүз түрдө Алла субханаху ва таала биздин дуабызды кабыл кылат. Ошондой нерселерден арылабыз, урматтуу мусулман бир туугандар. Анткени бул орозо айында биз ошол нерселерден орозо учурунда жок дегенде күндүзү эмне баш тартабыз да. Баш тартабыз, аларга жакындабайбыз, тамеки тартпайбыз мисалы. Эми ошондой бир мүмкүнчүлүктөн пайдаланып биз эмне кылышыбыз керек? Бир отоло ошол күнөөлөрдөн арылып алганга аракет кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айткандай, бул ай, урматтуу мусулман бир туугандар, Рамазан айы бул сабырдуулуктун айы. Сабырдуулуктун 3 түрү тең ушул Рамазан айында эмне көрүлөт. Сабырдуулуктун 3 түрү тең ушул Рамазан айында бар, орозо кармап турган адамда. Орозо кармап турган адам эмне? Биринчиден Алла субханаху ва таалага кулчулук кылып атканда сабыр кылат. Орозо тутуп атат, ачка болуусуна сабыр кылат. Ибадат аткарып атат, сабыр кылат. Ибадат кылуудагы сабыр. Жана ошондой эле ошол ибадатты аткарып турган мезгилде күнөөлөрдөн сактанып турат. Эми күнөөлөргө түшпөй сабыр кылат. Бул сабырдын экинчи түрү. Күнөөлөрдөн сактанат. Күнөөлөрдү таштоодогу сабыр. Үчүнчүсү, урматтуу мусулман бир туугандар, Алла субханаху ва тааланын эмне адамга жагымсыз болгон, оор болгон тагдырына сабыр кылуу. Бул ошол орозо тутуп турган адамга келип турчу ошондой бир эмне кыйынчылыктарга сабыр кылуу. Көрдүңүздөрбү? Демек бул сабырдуулуктун айы болгон Рамазан айында ошол күнөөлөрдөн эмне бир отоло сабыр кылып аны таштап жибергенге аракет кылуу керек. Эгерде биздин жүрөгүбүздөгү чынчыл ниетти Алла субханаху ва таала биле турган болсо, чын дилибизден ниеттенип туруп, Аллахтан тиленип бир ушундай бир салих амалдарды жасай турган болсок, айтканыбыздай Алла субханаху ва таала бизди эч качан кур жалак кайтарбайт. Сөзсүз түрдө дуабызды кабыл кылат. Алла субханаху ва таала Кур'анда айтып атпайбы? Кала роббукум удууни астажиб лакум деп. Мага дуа кылгыла, дуаңарды кабыл кылам деп. Эми Рамазан айында орозо болуп турган учурубузда, ооз ачып аткан учурубузда биздин дуаларыбыз кабыл болбойт деп хадистерде айтылып турган болсо, эми дуа кылалы. Аллахым, мени ушундай бир жаман адатым бар, ошол адаттан арылып, мага сабыр бер, мага сабырдуулук бер, мен ошол жаман нерседен арылып алайын деп. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, биз бул ошол бир жуманын айланасында келе турган Рамазан айын ушундай бир амалдар менен, ушундай бир ниеттер менен тосуп алалы. Анан бул айда, урматтуу мусулман бир туугандар, иншалла ушул айга тиешелүү болгон кээ бирки сабактарды өткөнгө аракет кылабыз. Аны дагы каналдан элан кылабыз, кайсыл убакыттарда болот. Себеби сабактар дагы бул айды өтө бир жакшы өткөргөндүн эң негизги себептеринен болуп эсептелет. Себеби адам угуп турганда дагы амалдарга өзүнүн аракети, кызыгуусу күчөйт. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, биз бул айды текке кетирип албайлы. Калган иншалла Рамазан жөнүндөгү дагы келген хадистерге атайын ар бирине бир-бирден алымдардын сөздөрүнүн негизинде токтолгонго кийинки сабактарыбызда аракет кылабыз. Алла субханаху ва таала баарыбызды, урматтуу мусулман бир туугандар, бул келе турган Рамазан айын жогорудагы эскергенибиздей абалда тосуп алуубузду баарыбызга жеңилдетип, бул айда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, тозоктон азат боло турган адамдардын катарына кошуп бизди
Allah subhanahu wa ta'ala özünün Rayyan eşiginen beyişine giribizdi barыбызга nasip etken bolsun. Vallahu alem. Ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.